спорт комплексте футзал борбор 14-чү катар санында. Мына ышкырык жаңырып беттешти баштадык. Биздин оюнчулар демекки оюнда бар болчу, эгер дагы топ жеткенде дегенче сокку гол. Жок, бул жерде ичирсер оптикалык алдануу болуп кетти. Кайрадан Аноприенко бирок биздин оюнчу кандай жана сокку сейф. Ошол замат каршы чабып 12-чи минутта дагы 12 минута бар дегенче сок. Алар аныктагысы келген сыяктуу. Сол канаттан азыр болсо, кандай сонун гол. Тарас Аноприенко бул беттештеги алгачкы голду. Бирок бул жерден байкап көрөлү. Сокку жана дагы бир гол. Иш ошол жака жакыныраак тургандай көрүнгөн, бирок каршы чыгарып ишке ашмакчы. Никита Вилисов. Гол бул. Голдун ээси, голдук пастын ээси ошондо Максим Ильченко. Негизги төрттүк оюн таласында көбүрөөк убакыт өткөрүп атат. Кандай жүрүш. Жана гол эмес. Кыргызстан жана Россия курама командаларынын ортосунда жана ошол стандарттык абалдан кийин гол. Топту түз эле жакынкы бурушка узатып кетти. Глеб Алексеевдин ушундай бир атандашты жазгыруу алар үчүн маселе эмес сыяктуу. Россиядан 10-чу номерде ойнойт. Азыр жакшы комбинациялык жүрүштү ишке саңыздар. Кандай сонун пас, сокку жана гол. Идеалдуу Приенканын аткаруусунда болду. Тепкенге жетишпей калды окшойт. Убакыт бүттү. Жана ышкырыктан кийин гол жаралды, көрдүңүздөр. Ышкырыктан кийин гол жаралды. Эсепке алынбайт го дейм. Бул жалын алар менен ойноп, ушул биздин курама команданы алдыдагы турнирлерге даярдап